Мектепте бизди жер титрөө учурунда партанын түбүнө бекингиле деп үйрөтчү. Бирок азыр мындай кылуу кооптуу экени айтылууда. Эмне үчүн десеңиз, бул видеону акырына чейин көрүңүз. Жер титрөө жөнүндө ар түрдүү маалыматтардын чын жалганын ачык булактарга жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адисине таянып айтып беребиз. СССР убагында парталар сапаттуу жасалып, түбүндө оор жүктү кармап кала турган темир орнотулат эле. Көп мектептерде дагы деле ошол эски парталар колдонулат. Аларга жашынганы болот. Ал эми жаңы мектептердеги парталардын конструкциясы мындай эмес. Ошондуктан алар кооптуу болуп эсептелинет. Үйдүн туш келген бурчуна туруу. Сыртка чыгууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, көп кабаттуу үйдө болсоңуз, үйдүн негизги ордук түшүчү дубалдын гана бурчуна туруу сунушталат. Үйдүн башка бурчтары кооптуу. Эшиктин кире беришине туруу. Бул дагы эскирген эреже. Азыркы эшиктер шыпты көтөрө алышы күмөн жаратат. Ошондуктан жер титрөө учурунда эшиктин босогосуна туруу кооптуу. Жаныбарлар жер титрөөнү алдын ала сезишет. Жаныбарлардын жер титрөө алдында өзгөчө жүрүм-турумдары биздин заманга чейин 373-жылы Грецияда байкалганы айтылат. Маалыматка ылайык, келемиштер, жылан жана башка жаныбарлар жер титрөө алдында 1-2 күн мурун үйлөрүн таштап, коопсуз жакка кеткенин Элиан аттуу Рим жазуучусу жазган. Бирок илимий көз караш менен карап көрөлү. Американын сейсмологиялык коому 2018-жылы 180 изилдөөлөрдү карап, жаныбарлардын жүрүм-туруму менен жер титрөөлөрдүн эч кандай байланышын тапкан эмес. Кийинки изилдөөлөр алда канча келечектүү болгон. 2020-жылы Макс Планк атындагы жаныбарлардын жүрүм-турумун изилдөөчүлөрдүн институту түндүк италиялык айыл чарба жаныбарлардын бир нече ай бою кыймылдарына байкоо жүргүзүшкөн. Алар жер титрөө алдында жаныбарлардын адаттан тыш толкунданганын аныкташкан. Ооба, жаныбарлар жер титрөөнү секунд же минут мурун сезиши мүмкүн. Бирок бир нече күн мурун биле алышпайт. Буга эч кандай далил жок. Маалыматтарды дайым текшериңиз, биздин баракчага катталыңыз, лайк басканды унутпаңыз.